уруксат берет болуш керек кайрадан ушинтип кичинекей мындай жаш балдарга не кылгангачы, же билбейм, ошо ойдон жок болобу. Жана андай дейм, бул бандит болуп кетет экен деп ушундай тема болгон үчүн жаптыбы ММА деп. Аларда чоң ареналарда мушташып, запрет кылып салган да, уже душ алыш. Опыт алыш үчүн опыт алып туруп эле сразу мындай жакшылык окшоп сразу чыгып кетиш керек да, өзүң эмеңди билипчи. Кой болду душайын деп. Андай нерсеңди биякта запрет кылып салган да, уже душ алышпайт. Азыр абал оор демек. азыр ошол оор кылып койбодубу? Негизи Кыргызстанда азыр ММА ишиктер эле көп результат кылып атат го дейм, башка спортко карагандачы. Мисалы көп мындай ареналарда, чоң ареналарда мушташып, эл көп. Азыр эми дүйнөдө ошо өзүңүз айткандай ММА көп өнүгүп атпайбы? Мисалы азыр ак үй, Американын ак үйүндө өтөйүн деп атат го уже. Бул уже бөлөк деңгээл да. Ал жакта бокс өткөн эмес да, же күрөш болгон эмес, ак үйдүн астындачы. Ошо ММА өтөйүн деп атат да бой. Билбейм, эми уруксат берет болуш керек кайрадан ушинтип кичинекей мындай жаш балдарга не кылгангачы, же билбейм, ошо ойдон жок болобу. Жана андай дейм, бул бандит болуп кетет экен деп ушундай тема болгон үчүн жаптыбы ММА деп. Ошолор жаман көрсөтүп койушту. Ошолор жаман көргөзүп койушту да. Эми результат берем деген бала бөлөк, бандит болом деген бала бөлөк да. Эми бандит бала бул жөн эле образ да, мындай өзүнчө эле залга барып коюп, нарак эки жолу мишогур коюп, эми адамдын өзүнөн эле билинет ал ким результат берет, ким спортсмен, ким бандит экенинчи. Бандит болом десе мындай деле спорт бөлөкчө нерсе менен жүрүп деле бандит боло берет эми. Билбейм, жагып койду тура эмес болду. Азыр ошо бизден кийинки балдар өсө албай калып кетип атпайбы жана антип. Мисалы биздин залда өтө таланттуу балдар көп да, жаш балдар. Мындай эми билбейм кандай болот. Кичине поддержка кылып койсо жакшы болмок, наоборот, ачып. Мисалы турнирлер өтүп турса, ай сайын өтүп турса, балдар канчалык көз көнөт да, көбүрөөк мелдешке чыккан сайынчы. Андан көрө жанагылар жаап коюш керек да. Физик шоу. Кайякта ТикТокто сөгүнгөн жанагылар бар, ошолор урушуп атат мисалы үчүн азырчы. Ага караганда биякта Физик шоу токтогон жок го дейм дагы эле. Жок, азыр ошол жанагындай жалаң кудайдан жойго чыккандар бүт бар, ошолор уят кылып